Ош облусунун тургундары менен болгон жолугушуу кубанычтуу кабардан башталды. Агрардык аймак болуп саналган Ош жергесине жакынкы күндөрү 60 миллион долларлык каражат келет. Дүйнөлүк банк бөлүп берип жаткан жардам Жогорку кеңештин агрардык комитетинин 3 окуусунан тең өткөн. Бул комитетте Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Нурбек Алимбеков жетектегендиктен каражатты алууга анын салымы чоң. 60 миллион доллардын 15 миллиону туризмге багышталат. Бул Ош шаарынан ал Өзгөн шаарындагы мунараны билесиздер. Бул өтө баалуу тарыхый эстелигибиз. Жана дагы башка көптөгөн маршруттар ачылат. Ошого 15 миллион доллар сарпталат. 45 миллион доллары ушул биздин ушул чөлкөмдөгү дыйкандарга берилет. Азыр бул ким бириксе, ким мына ушундай кооперативтерге биригип, чоң ушундай кооперативтер түзсө, ошолорго биз берели деп атабыз. Кыргызстан партиясы өлкөнү өнүктүрөм деген гана адамдардан куралган. Партия өндүрүшчү ишкерлерден тургандыктан бүгүнкү күнгө чейин 10 миңдей жаранды жумуш менен камсыз кылып келе жатат. Ал эми бюджетти бир жылда эле 4 миллиард сомго толтурат. Бул партия үчүн чек эмес. Жакынкы жылдары ишканалардын санын дагы да көбөйтө бермекчи. Биздин Кыргызстан партиянын курамында көрдүңөр, барды күчкө толуп турган, артында ийгилик жараткан, маңдай тери менен өзүнүн оокатын, үй бүлөсүн, керек болсо айылын багып келаткан эр азаматтар чогулуп, ушул Кыргызстан партияны түптөгөнбүз. Мен дайыма айтып келем, биринчи ирет адам өзү ийгиликке жетсе, ошондо башкаларга дагы ийгилик жолун көрсөтө алат. Эл үчүн программасы элдин көйгөйүн чечүүгө багытталган. Программа менен таанышкан жергиликтүүлөр Кыргызстан партиясын бир добуштан колдоорун билдиришти. Анткени Кыргызстан туруктуу партия, күчтүү команда. Булардын программасын угуп көрсөк, жалаң эле биздин Кыргыз мамлекетин өнүктүрө турган, Кыргыз мамлекетин баягыда саздан сууруп чыга турган, мигранттарды жок кыла турган программасы бар экен. Мен бул партиянын программасын окуп чыктым. Өтө жакшы жазылган программаларычы. Менге жудайам жакты программасы. Бизге депутат керек. Добуш бериш бизден. Алга Кыргызстан. Туура тандоо келечеги кең мамлекет. Алдыдагы шайлоо Кыргызстандын 5 жылдык тагдырын аныктайт. Ал ар бир жарандын колунда.